Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, СТВ телеканалында түз эфирде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бир мандаттуу шайлоо округтарынан катталган депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебат өз ишин баштайт. Аны мен Мурат Жолукеев алып барамын. Ал эми бүгүн биздин студияда конокто номер 24 округ Сокулук округунан өзүн өзү көрсөткөн депутаттыкка талапкерлер катышмакчы. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кандидаттар? Кенжебаев Аманкан Батырбекович жогорку кеңешке номер 24 Сокулук округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Жана ошондой эле Карымшакова Гүлүпа Өмүрзаковна жогорку кеңешке номер 24 Сокулук округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Жана ошондой эле Ашырбаев Элкинбек Токтогонович жогорку кеңешке номер 24 Сокулук округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Ал эми өзүңүздөр көрүп аткандай эле бизде 4-чү дагы бүгүн кандидат келмек. Ал Жунусалиев Рамис Майрамбекович. Биздин редакторлор байланышып атканда келем деген, бирок кандайдыр себептер менен азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, трибуна бош. Бул кандидат бүгүн биздин теледебатка катышпайт. Анда урматтуу коноктор, кандидаттар, уруксат берсеңиздер, сиздерге кыскача биздин бүгүнкү эфирдин жүрүшү тууралуу маалымат берип өтсөм. Ар бириңиздерге 15 минутадан убакыт берилет. Ал 4 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бөлүктө 2 минута кириш сөз. Сиздерди көрүп аткан жалпы ушул телекөрүүчүлөргө кайрылуу жасап, өзүңүздөр жөнүндө кенен маалымат берип өтсөңүздөр болот. Ал эми экинчи раундда болсо менин берген 5 мүнөттүк суроолорума жооп бересиздер. Үчүнчү раунд 7 минута. Анда жаныңыздарда турган оппоненттерге сиздерге кызыктырган суроолорго жооп алууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ал эми 4-чү бул жыйынтыктоочу раунд, ал жерде 1 минутта каралган. Ал 1 минутада сиздер жалпы эртеңки 28 ноябрда эмне үчүн сиздерге электораттарыңыздар келип добуш берүү боюнча кайрылуу жасап өтсөңүздөр болот. Менин оюмча бүгүнкү биздин теледебаттын жүрүшү шарты сиздерге түшүнүктүү болуш керек. Андай болсо биз теледебатты баштайлык. Анда урматтуу Элкинбек Токтогонович, сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Кириш сөзүңүз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Сарыөзөн чүйдүн тургундары, Сокулуктагы жердештерим жана шайлоочулар. Албетте, шайлоого аттануу ар бир жаран үчүн кыйын болсо керек. Анткени ошого татыктууму деген суроо жүрөктү оорутат. Жүрөктөн чыккан ошол суроого жооп бергенден кийин гана, ошого өзүбүздүн татыктуубузду такталгандан кийин гана ошо алдыңарга чыгып олтурабыз. Албетте, эгерде ошол шайлоого татыктуумун десек, бул үчүн өзүнчө баскан изиңди, кылган эмгегиңди, ошого татыктуумун деген суроого жооп бергенден кийин алдыңарга келип отурам. Мен Ашырбаев Элкинбек Токтогонович 1964-жылы Белек айылында Сокулук районунда туулгам. Ошол эле айылда 82-жылы орто мектепти артыкчылык менен бүтүп, жогорку билимди Россиядан алгам. Эмгек жолум албетте тагдырга жазылган эмгек жолу болду, татаал да болду, бирок ошонун баары бизди такшалтты, ошонун баары бизди ушундай эмгек жолуну такшалтып, ушул бүгүнкү ушул жерге келип отурганга кандай бир үзүрлүү эмгегибиз менен келдик деп айтсам болот. Анткени буга чейин Чүй областтык кеңештин депутаттыгына аттанып, анда дагы ушул Сокулуктун шайлоочуларынын добушуна ээ болуп депутат болгонбуз. Ал эми Кыргызстанда болгон, жалпы баарыңарга белгилүү болгон 2005-жылкы март окуяларында жана 2010 апрель окуяларында ушул элдин башында болуп, жаштардын башында болуп, ошол жалпы элдин каалоосу менен, жалпы элдин талабы менен 2005-жылдагы, 2010 жылдагы Сокулук мамлекеттик администрациясынын башчысынын милдетин аткарып, мен ойлойм, ошол учурдагы кырдаалды турукташтырууга жана ошол учурда тынчтыкты сактап калып, мыйзамдуу бийликтин орношунда кандай бир жол ачып, өбөлгө түзүп бердик. Акыркы учурда Чүй областынын губернатору сизге берилген 2 минутаңыз аяктады. Рахмат, урматтуу Элкинбек Токтогонович. Эми анда кириш сөздү сизге жөнөтөлүк, урматтуу Гүлүпа Өмүрзаковна, сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле Сарыөзөн чүй элинин шайлоочулары, Сокулуктук жердештерим, бардыгыңыздарды бүгүнкү кутмандуу кечиңиздер менен демекчимин. Ошондой эле мен өзүмдүн ушу жогорку кеңешке депутаттыкка, бир мандаттуу депутаттыкка ушу Сокулук районунун 24-округунан аттанганымдын себеби
ушундай бир кыргызыбыздын бир элибиздин журтубуздун кыйналган ушундай мүчүлүштөрүн көрүп, ушундай жетишпестиктерин көрүп, ушундай жүрөгүң ооруп, баягы 6-чакырыштагы депутаттардын сессия өткөргөндөрүн көрүп отуруп, аябай кандайдыр бир уялып, же болбосо бир кемчиликтерин көргөндө кадимкидей бир төбө чачың тик туруп, мындай неме болуп кетет экенсиң. Кандайдыр бир башкача ойдо келет экенсиң. Анан ошол эле мен айтайын дегеним ушул өзүм Сокулук жергесинде 1998-жылдан бери ошол жерде жашайм. Мен туулуп өскөн жерим Жалал Абад областынын Сузак району. Ошол жерден төрөлүп, ошол жерден чоңоюп, анан турмушка чыгып, балалуу чакалуу болуп, 3 балам бар. Анан ошол 1998-жылы Чүй областынын Гавриловка айылына көчүп келип калдык. Бул элдин агымы менен барабар болуп калды. Анан ошентип келип мен кайра Сокулукта маданият бөлүмүндө главный специалист, жетектөөчү адис, ошондой эле хормейстер, анан ошол маданият бөлүмү башчысынын аткаруучусу, анан маданият бөлүмүнүн башчысы болуп ошол жерде эмгектенип калдым. Анан баягы өзүңүздөр жакшы түшүнгөндөй, кайсыл жердин жери десең ошол жердин ырымында дегендей, ушул жерге келип жергиликтүү болуп, балдарым, неберелерим ушул жерде чоңоюп калгандыгына байланыштуу мен өзүмдү ушул Сокулуктукмун деп эсептеп, Сокулуктун кызыкчылыгын коргогону ушул жогорку кеңешке өзүмдүн үнүмдү, элдин, карапайым элдин атынан ушул үнүмдү жеткирген баратам. Ушул менин максатым. Рахмат. Бүттү окшойт, сиздин убактыңыз деле аяктап калды. Анда урматтуу Аманкан мырза, сизге микрофон, 2 минутуңуз башталды. Саламатсыздар, урматтуу Чүй областынын тургундары, урматтуу Сокулук районунун тургундары. Мен Кенжебаев Аманкан Батырбекович, 1967 туулгам. 4 баланын атасымын, 2 билимим бар. Биринчиси затик, экинчиси экономист. Өзүңүздөр билгендер, 2012 жылдан 2017 жылга чейин Сокулук районунда аким болдум. Былтыр Кудайдын буйругу менен кайра ошо Сокулук районуна аким болуп келип, быйыл ошо президенттин ротациясы менен Ош областынын Каракулжа районунда аким болуп, 1 ай мурун азыр ушул жерге келип отурам, талапкерлигимди коюп. Эми биздин көрүп аткан теле көрүүчүлөрүбүз ушу Сары Өзөн, Чүй, Сокулук райондору сурашы мүмкүн. Эмне максат менен ушу жогорку кеңешке кетип баратасың? Сен үчүн эмне ыйык деген суроону бериши мүмкүн. Мен элге кайрылып кетейин. Мен үчүн эмне ыйык? Мен үчүн ата журт ыйык. Ошонун эркиндиги, боштондугу, көз карандысы ыйык. Мен үчүн эмне ыйык? Эне тилим ыйык. Элимдин биримдиги ыйык. Актыкка негизделген достук ыйык деп баратам. Ата бабалардын салты ыйык деп баратам. Улууга урмат, кичүүгө изат деп баратам. Кудайым буйрусуп, ушу биздин шайлоочуларыбыз шайлап берсе, мен буга чейин эл үчүн иштеп келгем. Дагы ушул жерден элге сөзүм берип кетейин. Эл үчүн мындан ары дагы иштеп берем деген сөзүмдү берип кетейин. Артымда баскан изим бар, калтырган тажрыйбам бар. Билесиңер, бул жогорку кеңеште, жогорку кеңеш высший орган болуп эсептелет. Ошол жерде мыйзам жазган, мыйзамды билген, тажрыйбасы бар кишилер келсе деп ойлойм. Мен ошол оюм, ошого барганга менин күчүм дагы, тажрыйбам дагы жана билимим да жетет деп ойлойм. Аяктадыңызбы? Убактыңыз бар болчу. Рахмат, урматтуу талапкерлер, өзүңүздөр жөнүндө кенен маалымат берип кеттиңиздер деп ишенемин. Анда биздин теледебаттын экинчи раундуна өтсөк, бул жерде менин берген суроолорума жооп бересиздер. 5 минутадан убакыт каралган. Мен суроо берип аткан учурда эч кандай сиздердин секундаңыздар, мүнөттөрүңүздөр кетпейт. Бир гана жооп башталганда эсептелип баштайт сиздердин убактыңыздар. Анда урматтуу Элимбек мырза, сизге суроо менен кайрылайын, Элкинбек Токтогонович. Өзүңүз мынакей өмүр баяңызды айтып өттүңүз. Мен баягы мамлекеттик ушул Сокулук администрациясында, райондук администрациясында баягы аким болуп, анан башчы болуп иштеп жүрдүм деп, андан чыккандан кийин баарыбыз жакшы билебиз, мынакей Чүй облусунда дагы губернатордун орун басары болуп иштедиңиз. Ушул жерден бир чоң суроо, сиздердин эми эң биринчи электораттарыңыздар, добуш берчү адамдар, бул ушу Сары Өзөн, Чүйдүн элдери болуп атат, бир гана ушу Сокулук округу деп эйлик. Сиздин оюңузча, кайсы бир чоң көйгөй болду, бар, ушу биздин Сары Өзөн, Чүйдө, мен ошону чече албай калдым, мен ошону жазабай калдым деп өкүнүш барбы, ошондой бир өкүнүчүңүз? Ишке ашпай калган бир көйгөй, чечилбей калган. Жакшы, рахмат. Сурооңуз жакшы экен. Албетте, баардык иштин баарын тең аткарып бүткөн жокпуз. Сары Өзөн, Чүйдө абдан көп
проблемалар да бар, абдан көп чечилбеген маселелер да бар. Бүгүнкү күндө эгер айта турган болсок, ошол эле курулуш маселелери боюнча бизде 127 объектте иш жүрүп атат, бирок ошол объекттердин баардыгын бүгүнкү күндө абдан мындай долгострой болуп токтоп калган да. Мына ушул маселелер дагы жүрөктү өйгөн маселелер. Андан кийинки суу маселеси боюнча дагы. Суу маселеси дагы мына быйылкы жылы да абдан оор болду. Бунун дагы күнгөй тескейлери бар. Анткени биздин бүгүнкү күндөгү ирригациондук системалардын баардыгы тең эскирип бүткөн. Мына ошого көп каражат да керек болот, жана инвестиция керек болот. Мына ушул маселелерди дагы толугу менен мындай чечилбей калды, бирок баягы жылдан жылга кичинекей оңдоп келатат. Бирок бүгүнкү күндө бул мындайча орусча айтканда кардинальный чечимдерге муктаж болуп турат да. Мына ошол муктаждыктарды аягына чейин чечилбей калганы бул да биздин жүрөгүбүздү ооруткан маселелердин бири. Рахмат, Элкимбек Токтогонович, мен жооп ала алдым. Сизге кайрылайын, урматтуу Гүлүпа Өмүрзаковна. Өзүңүз айтып өттүңүз, сиз маданияттын, өнөрдүн ушул кесипти аркалаган адамдардын баягы көрүнүктүү алдында жүргөн Сары Өзөндөгү, Чүйдөгү айымдарынын бири экенсиз да. Бир суроо жаралат да. Тажрыйбам жетет деп ойлойсузбу эгер депутат болуп калсаңыз? Жетет тажрыйба. Билимиңиз жетет деп ойлойсузбу? Билимим да жетет деп ойлойм. Эмне азыркы мына 6-чакырылыштагыларды көрсөңүздөр сөзүн билбей отурат. Эмне ал сүйлөгөндү билбегенден кантип иш алып барат. Жазылуу даярда готовый нерселерди окуй албай атат. Мен ошон үчүн не деп айтам? Биз баягы маданият кызматкерлери эл менен аралашып, ушу элдин жакшылыктарына дайын. Ушу кимиси дебестен чакырса үйлөрүнө чейин барып, бардык жакшылыктарында, жамандыктарында кызмат кылып жүргөнбүз да. Анан ошолорду билебиз. Ким кандай жашап атат, кимдин жашоосу канчалык деңгээлде, ким эмне менен дем алып, эмне менен баардыгына көзүбүз жетип турат. Ошон үчүн мен ал жака барсам иштеп кете алам. Элдин таламын коргой алам. Рахмат, Аманкан Батырбек, сизге суроо. Баарыбыз жакшы билебиз, сиз бир эмес эки жолу ушул аттанып аткан эле, сиз Сокулук округунда аким болгонсуз да. Сизге суроо. Акыркысын айталык, акыркы аким болгон мезгилде кандай бир Сокулуктун бир эң чоң көйгөйү мен чечтим, аким катары ошол мен көйгөйдү демилген менен элге жардам бердим деп сыймыктанып мактанып айта аласыз? Эми негизгиси мен ушу иштеген жерди баарында айтып жүрөм. Мага эң биринчи болуп ар бир райондо ушу билим берүү жагы болот. Мен эми Кудайга шүгүр Сокулук районунда мурункусунда өзүңөр билесиңер 5 жылга жакын аким болуп иштедим. Ошол иштеп турганда биз райондон 22 бала бакча ачтык. Кудайга шүгүр, мен ойлойм бул жаңы жетишкендикте, бул дагы кандай бир айтсам, бул инвестиция да болуп атат, жаңы жумуш орунду да болуп эсептелип атат. Андан тышкары эми жетишкендигибизди айтып кетели, Сокулук районунун доходун ушу Кыргызстанда биринчи болуп ушу миллиардка чыгарган райондордун бири бизбиз. Ушу менин убагымда мени муну как аким катары өзүм кылдым деп айтпайм. Бул эми жергиликтүү кеңештер менен, айыл өкмөттөр менен биргеликте кылынган жумуш. Ошол жерде налог инспекция бар, баардыгы менен кылган жумуш. Аким деген бул менеджер. Ошону башкара билиш керек. Биз деген 5 жылдын ичинде 100га жакын ишкананы ачтык. Орто жана кичи ишканаларды. Сокулук районунда бүгүнкү күндө 30га жакын чоң ишканаларыбыз бар. Андан тышкары 9000ден ашык орто жана кичи ишканаларыбыз бар. Ошого биз жылына жумушчу орун табуу боюнча текучка деп коет, андан тышкары ушу 2000-2,5 миңге чейин жаңы жумуш орундарды таап берип отурабыз. Кудайга шүгүр, эми кылган эмгегибиз бар, дагы элге кыла турган еще дагы көп жумуштарыбыз бар деп ойлойм мен. Рахмат. Элкимбек Токтогонович, ушул суроо менен мен сизге кайрылгым келет. Сиз дагы мамлекеттик кызматтарды аркылап жүргөн адам катары. Сиз кандай мен ушул Сары Өзөн чүйү үчүн конкреттүү түрдө могу көйгөйлөрдү чечип мен сыймыктанып айта алам деген бир мисалдарыңыз бар? Жакшы, рахмат. Эми Сары Өзөн чүй бул жалпы республикада эң алдыңкы область болуп эсептелет. Ал өндүрүштүн дагы айыл чарбасын дагы локомотиви деп айтсак болот. Анткени жалпысынан Сары Өзөн чүй өндүрүштүн 44-45% берет республика боюнча. Ал эми айыл чарбасында 25% продукцияны берет. Мына ушул темпти биз сактап келдик. Жана жакшы ишканаларды ачууда дагы көп жигердүү иштерди жасадык.
Ал эми ошол эле учурда айыл чарбасында жаңы ыкмаларды колдонуу дагы ушу биздин Сары Өзөн чүйдө өтүп атты. Бул ошол эле сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча ошол тамчылатып сугаруу жана андай дождевалка менен сугаруу бул ыкмаларды да ушул биз Сары Өзөн чүйдө колдондук. Ал эми өндүрүш тармагында болсо биз жаңы ишканаларды, чоң ишканаларды ачканга жетишкенбиз. Рахмат. Урматтуу Гүлүп Өмүрзаковна, мынакей сизге ушу маданият тармагынан гана суроо бергим келет. Себеби ушуга чейин маданият кызматкерлеринин биринчи сиз депутаттыкка бир мандатты өзүн өзү көрсөтүп аткан талапкер катары келип атасыз да. Сиз депутат болуп калсаңыз, ушул өзүңүз өмүр бою кызмат кылган маданиятка боюнча кайсыл көйгөйдү көтөрүп, ошол боюнча кайсы мыйзам долбоорун жазат элеңиз? Мен мисалы үчүн мамлекеттин көзгүсү маданият болуш керек. Анан маданият өнүкпөйүнчө мамлекет өнүкпөйт деген жер бар. Мен маданият, если ушул жерге мен депутат болуп бара турган болсом, маданият кызматкерлеринин айлыгын биринчи көтөрүп туруп, иштеген иштери баягы условия түзүп бериш керек. Өзүңүздөр айтып атасыздар, маданият үйүндө азыр эч кандай жарыкчылык немес, жылыткыч дагы жок, условия да жок. Азыркы мисалы үчүн биз Сокулук районунда центрдеги эле маданият домкутуран айталы, элдер келип ошол жерден бир кандайдыр бир маалымат алып, же болбосо жакшы бир көңүл ачып кете турган жер да. Кышын жайын кандайдыр бир ошол жерде бир неме болуш керек. Условия болуш, шарт болуш керек. Андай шарттын бири да жок, эч каралган эмес. Маданият дайыма ушул кандайдыр бир мамлекеттин өгөй баласындай болуп келет. Ошол маданиятка мен аябай ичим ачышат. Анысы аз келгенсип, айылдагы клубтар менчикке сатылып кеткен жер бар. 1-май айылындагы клубубуз бар. Ал менчикке сатылып ошонун ичинде жашап атат. Аны ала албай атабыз ушул убакка чейин. Ал эми Гавриловка айылында, өзүм мен турган айылда, Жакшынакай бир Килтейген сонун маданият үйү бар. Азыр эми барсаңар, вообще кебетеси кеткен, адамдын ыйлагысы келет. Ал дагы менчикке өтүп кеткен. Мына ушу Союз тарагандан бери эле 95-жылы указ чыккан, менчикке өткөндөрдү кайра мамлекетке өткөрүп берсин деген. Ошол указдарды деле эч кандай мындай ишке ашырбастан, ошол Зоотбек деген менен эмдигиче талашып келебиз, ал бербей атат. Ошондой менчикке сатылып кеткен. Сиз кандай мыйзам долбоорун иштеп чыгасыз ушу айткандарыңыз боюнча? Мен ошондо эч кандай маданият тармактары сатылбаш керек деген мыйзам иштеп чыкмакмын да. Маданиятты дайым ушул алдыда туруш керек. Көзгүбүз болуш керек да биздин. Рахмат Гүлүп Өмүрзаковна. Урматтуу Аманкан Батырбек, сизге эми суроо. Сиздин саясий программаңыз менен таанышып чыктым. 17 пункттан турат экен мага берилген саясий программаңыз. Ошол саясий программаңыздын бардыгында болгон социалдык, экономикалык жана ошондой эле ар тармакты камтыган пунктлар бар экен да. Ошонун ичинен басым жасалчу кайсыл приоритеттүү сиздин биринчи кадам менен иштей турган багытыңыз? Себеби өтө эле мен үчүн мындай пафосуна башкача айтканда анан өтө эле чоң көрүндү да. Эми бүгүнкү күндө эми кандидаттардын баары эле ошол астыга жылабыз же болбосо муну жасайбыз деген сөздү айтып атат. Мен эми андан алысыраакмын. Кыргыз Республикасынын экономикасы ошо менен биргеликте жумуш алып барсак, мен ойлойм биз астыга жылабыз депчи. Ал жерде баары камтылган. Бүгүнкү күндө мындай кылалычы, мамлекеттик бюджетти эң биринчи түзүшүбүз керек, туурабы? Ошону эң көбөйтүп алсак, анан ошондо элге шарт түзүп берсек, ошондо астыга жылабыз деген ой. Андан чыккары, бүгүнкү күндө бүт эле мамлекетти карап туруп баары жаман дебестен, бүгүнкү күндө биз ошо элдин чогу Кыргызстан боюнча бир элдин пейилин оңдосок, бир ынтымак алып келсек, ошондо мен ойлоп атам, бул бүт жагын ушу бирдей карасак болот. Конечно, элдер айтып атат, мен экономиканы карайм, сот жагы деп. Кыргызстандын бүт тармагын карашыбыз керек. Кайсы гана жана келбесен, билим берүү жагын, маданият жагын, медицина жагын, экономика жагын, бири-биринен калтырган болбойт. Анын баарын бирдей алып кетиш керек. Адамдын шарты, турмушу ошо менен жылат бирге. Бир жагын чойсоң, бир жагы кем болот. Ошон үчүн мен ойлойм, биргеликте, ушу мамлекет менен биргеликте, ушу жогорку кеңеш, ушу баардык багы өкүлдөр, ушу министрликтин баары биригип туруп, аны ушу астыга жылсакпы деген ойду айтып атам да мен. Рахмат. Урматтуу Эркинбек Токтогонович, сөзүңүздү айтып өттүңүз. Өндүрүшкө мен өтө көп басым жасап, ишимде аракет кылдым. Жумуш орду менен камсыздыгынга Сары Өзөн чүй элинин жана жалпы эле өзүңүз жакшы билесиз, ички миграция өтө өнүккөн Бишкек шаарында. Сиздердин мынакей ушул Сокулук округдарында, Алан Бидүн районунда
ошо жумуштун жоктугунан келип, адамдар кыйналганынан келип, чынын айтыш керек, ушул жерде жан багып аткандар бар да. Сиздин ушул программада, саясий программасы менен чынын айтканда таанышкан жокмун. Ушул бөлүм, ушул багыт каралганбы? Ушу иш жумуш ордулары менен камсыз кылуу жана ички миграцияны токтотуу боюнча. Эми жумуш орунду менен камсыз кылуу бул бардык өкмөттүн программасы, бул мамлекеттин программасы. Анткени жумуш орунду менен камсыз кылуу менен биз биринчиден элди жумуш орду менен камсыз кылып, аларды мындайча айтканда эмгек маянасы менен жана туруктуу иш менен камсыз кылабыз. Ошо менен кандайдыр бир деңгээлде туруктуулукту сактап кала алабыз. Албетте Сары Өзөн чүйдө өзү ушул борбор жайгашканга биринчиден, экинчиден экономиканын өнүгүшүндө, үчүнчүдөн бул инфраструктуранын бул бар болушуна байланыштуу Сары Өзөн чүй бул өнөр жайдын да локомотиви. Биз жылда чоң ишканаларды ачабыз, жылда жумушчу орундары менен камсыз кылабыз. Бирок тилекке каршы ошол жай сиз айткан ички миграция бул бүгүнкү күндө орду бар. Сары Өзөн чүйгө бардык областтардан келген, жана Бишкектин тегерегиндеги дагы ушул миграциянын келип атканы, бул жерге топтолуп калганы, бул бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени миграция жалаң гана жумуш менен эмес, миграциянын негизинде аларды үй менен камсыз кылууда маселелер абдан орчундуу болуп турат. Ошонун негизинде жана жерлердин дагы мындай мыйзамсыз салынып кеткен маселелер да бул эң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Ошондуктан мен ойлойм, ошол биз иш менен жалаң гана Сары Өзөн чүйдө эмес, жалпы аймакта, региондордо дагы, жалпы аймактарда ошо иш менен камсыз кылышыбыз керек. Анан эң негизгиси ар бир региондун, ар бир областын өзүнүн багыттуу бир баягы эмесин таап чыгышыбыз керек да, кайсы өнөр жайга же кайсы экономиканын кайсы багытында ошол жерде өнүктүрө алабыз деген программалар менен ошол жерлерди өнүктүрүп, ички миграцияны токтотуунун бир кандай өбөлгөлөрүн түзүшүбүз. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Анын үчүн ошол жана айтылган ар бир областтын өзүнүн өнүгүү программаларын иштеп чыгып, анан ошол жерди өнүктүрүшүбүз керек. Сиздин саясий платформада демек жазылган экен да бул нерсе бар. Бул нерсе бар. Бул нерседе эң негизгиси ошол биз бүгүнкү күндө эң байлыгыбыз эмне? Эң байлыгыбыз бул жер. Жерди үнөмдүү жана эффективдүү пайдалануу боюнча жана жерге болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек, жана жанагындай мыйзамсыз жерге болгон мамилеге бөгөт коюшубуз керек. Рахмат. Рахмат. Эми сизге анда урматтуу Гүлүпа Өмүрзаковна суроо менен кайрылайын. Жашыңыздагы мындай биздин жаныбызда турган мырзалардан улуураак экен. Өзүңүз дагы өмүр бою ушу маданият тармагында иштеген адам экенсиз да. Эмне үчүн депутат болуп баратасыз? Эмне үчүн буга чейин анда аракет кылып көргөн жоксуз да? Эмне үчүн бүгүн азыркы мезгилде ошо депутат болоюн деп чечтиңиз? Эми баягы аял кишинин түшүгү көп болот эмеспи? Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Анан эми окууну бүтүп эми иштеп келатканда балалуу болуп каласың. Балалар чоңоюп, аларды эрежеге жеткирип окутуп, анан кийин өзүнүн ордуна койгончо ушунча убакыт өтүп кетти. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот эмеспи? Анан мен азыркы депутатка аттанганын себеби, бирден бир себеби мына Садыр Нуркожоевич аябай жакшы аралаш системасында өтсүн деп атат. Анан ошол жакшы шарт болду. Кичине болсо да бул кичине менин өзүмдүн шартым дагы бар. 2013-жылга чейин бул Кыргызстанда иштеп жүргөн болсом, мен 2013-жылдан кийин ушул быйылкы жылдын 4-июнуна чейин Москва жергесинде иштеп келдим. Мигрант болуп иштеп келдим. Анан ошол мигранттардын көйгөйүн да жакшы билесиз. Көйгөйүн да жакшы билем. Алардын эмне менен кантип кыйналып жүргөндөрүн бардыгын атиту билем. Анан ошол максат менен мен ушул кандайдыр бир ушул жашымда отуруп, үйдө отуруп ысык чай ичип эле үйдөн чыгып отурсам деле болот болчу. Эми ошолордун көйгөйүн карап туруп, анан элдин көйгөйүн карап туруп отургум келбеди. Ушу кичине акыркы жылдарым болсо дагы ушу элге кичине кызмат кылып, артында кичине из калтырып, ушуларга бир пайдам тийип, ушул мыйзамдарды жазууга жана ошондой эле мыйзам элдин пайдасына иштей турган мыйзамдарды жазышка ошон үчүн баратам. Рахмат. Аманкан Батырбекович, сизге конкреттүү бир суроо берейин. Сиз өзүңүз айткандай эле жана өмүр баяныңызда айтканда Карагулжада ушуга чейин Карагулжа районунда мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп туруп, ал жумушуңузду тапшырып, азыр мына депутатка аттанып атасыз да. Эмне үчүн депутат болбой эле ушу аким катары жана өзүңүз жазып аткан 17 программанын ичиндеги пункттарды аткарып, ошол Карагулжа алыскы районуна жардамыңызды кылып, эл үчүн кызматыңызды кыла берсеңиз болбойт беле? Сөзсүз депутат болуш керек беле? Болмок, эмне үчүн болмок эмес. Кудайга шүгүр, мен уже 3 жолку акиммин, басып өткөн тажрыйбам бар.
дагы жакшы. Быйыл биз президент ротация кылып, ар бир региондо ошонун жанагы менталитетин иштеп аткан жумуштарын көрүп келген. Мен ал жумушка жетиштим. Мына карабул жалыктарда көрүп отурсак эле, Кудайга шүгүр, эл менен жакшы иштештик. Ал жерде дагы мындай өзүнүн менталитет менен бир проблемалары бар экен, алардын баарын ошо чечкенге жетиштик. Кудайга шүгүр чечебиз. Андан тышкары сиз айтып атасыз, эмне үчүн конкретно деп. Бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңеште жол ошо жанагы реформа кылабыз деп атат, министрлер менен келип атат. Алардын баары келет реформа кылат да, бирок жергиликтүү бийликтен бир сурап коюшкан жок. Ушул программа иштейби, ушул мыйзам иштейби, ушул реформа иштейби деген маселелерди сурап коюшпайт да. Асмандан алат дагы жазып атышат. Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү мыйзамды ошо колдоо үчүн барат. Ошол айыл өкмөттөрдүн жумушу, айыл башчылардын жумушу, жергиликтүү кеңештин жумушу ошолордун талабын талашайын деп барат. Бүгүнкү күндө ошол келет дагы министрлер өзү реформа кылып атат, бирок жергиликтүү кеңештен бирөөнү сурабай атат бийликтен. Биз эл менен иштешип билебиз, элдин эмне проблемасы бар, ошонун эми ар кайсы барган шартла барын билебиз. Ошону бизден сураган жок, мен ошонун талабын талашайын деп баратам. Ошо именно жергиликтүү бийликтин талабын талашайын деп баратам. Рахмат. Жоңузга Махан Батырбекович, Эркинбек Токтомович, ушул суроо менен сизге кайрылайын да. Сиз дагы мамлекеттик кызматта өмүр бою аркалап кеткен адам катары. Жана ошондой эле өзүңүз айтып өттүңүз, 2005-2010 жылдары өтө Кыргызстан үчүн, жалпы элибиз үчүн кыйын мезгилде, өткүлүү мезгилде ушул чоң элин саны боюнча жана ошондой эле ички миграциянын өзүбүз айтып аткандакей калктын саны боюнча көйгөйлөр көп райондо ошо Сокулук районунда аким болуп иштедиңиз да. Ошол жерде өзүңүздү көргөзсүм деп атасыз да. Анда депутат болбой эле мындан ары деле ушул тармакта элиңизге, жериңизге жардам бере берсеңиз болбойбу? Албетте болот. Кайсы жерде болбосун, кайсы жерде эмгек кылбайлы, биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен дагы, өзүбүздүн багыттуу дагы мындай девизибиз бар. Биз эмгегибиз эл үчүн, мээнетибиз мекен үчүн деген девиздин алдында, ураандын алдында эмгектенип келебиз. Кайсы кызматта болбосун. Албетте бүгүнкү күндө жана мен айткандай баскан изибиз бар. Райондун деңгээлинде жетекчи болдук, областтын деңгээлинде маселелерди карап иштедик. Эми ошол ар бир тепкичти басып өтүү менен бирге райондук, областтык деңгээлдеги көйгөйдүн, тескейлерин жана чечилбеген маселелерди чечүү үчүн андан өйдөккө ошо мыйзамдарды, керектүү мыйзамдардын чыгарылышына өзүбүздүн тажрыйбабыздагы, эмгегибиздагы, акылыбызда жетет деген ушундай көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн ошо жогорку кеңешке аттанып отурабыз. Рахмат. Убактыңыз сизге берилген, урматтуу Эркинбек Токтомович, убактыңыз аяктады. 5 минутта мен сиздерге кайрыла берейин, урматтуу Гүлөпөй Мырзаковна, сиздики 3:39 эле болуптур. Да, сиз менен маектешсек болот экен да. Дагы бир суроо. Сиздин 5 сапатыңызды айтып бериңизчи. Мен айым болсом дагы ушул 5 сапатым бар. Ушул 5 сапатым менен жанымда турган мырзалардан мен күчтүүмүн. Айтканымды аткара алам. Мен үчүн добушуңузду бериңиздер деп. Мен 5 сапатым чынчылдык сапатым. Аябай чынчыл, жалган айтканды жаман көрөм. Анын экинчи сапатым ушул берген адамдын өйдөсүнөн чыкмайынча мен ошол уйкумда келбейт. Үчүнчү сапатым бул энемин, эне үйүнө кандай карап неме кылган болсо, мамлекеттин дагы чып-чыргасын коротпой ушул мамлекет элим үчүн иштеп беремин деген ушундай эркекче бир сапатым бар да. Анан 4-чү сапатым бул ар дайым ушу балдарды көргөндө ушундай ийилжиреп кетем, баягы жетим балдар бар го, ошондойлор жок болсо экен, канчаны ушул түптө эле ушулар бир мындай ынтымактуу үй бүлөдө жашаса экен деп ошентип турам. Анан 4-чү сапатым ушул аял кишилерге өзгөчө маани берем да, ушундай байкуштар эшикке чыкса эркек, үйгө кирсе аял. Аялды ошо аялды дагы аябай эркектей болгон мүнөздөр бар, ошол жактарын жакшы көрөм, ошол сапатымдар. Рахмат, Гүлөпөй Мырзаковна. Урматтуу Махан Батырбекович, сиз экөөбүздүн убактыбыз бар экен, дагы 51 секундубуз бар экен. Сизге бир суроо. Кандай адамдар ошо 7-чи чакырылышка депутат болуп келиш керек? Кандай адамдарды бүгүнкү күндөгү биздин телекөрүүчүлөр шайлаш керек? Мен ойлоп атам, эң негизгиси бул тажрыйбалуу кишилер келиш керек. Мына биз барган жерден айтып атабыз, эмне үчүн жанагы легендарный парламент деп аты калган. Ошол легендарный парламентке бүт тармактан ишкерлер келген. Ошол жерге жакшы врачтар келген, жакшы мугалимдер келген, жакшы ишканачылар келген. Ошолордун тажрыйбасы менен көргөн жумушу менен ошентип легендарный деп аткалган. Мен ойлойм, 7-чи чакырылышка ошо легендарный болгон жакшы тажрыйбалуу инсандар келет деп ойлойм. Жолун басып өткөн. Демек сиздин оюңузча
жаштар келбей, бир гана тажрыйбалар келиш керекпи деп. Тажрыйбасы бар жаштар деле бар да. Жаштарды алган жокпуз, эми квота боюнча көрүп атпайсыңар. Келип аткандыр жаштар деле. Жаштарга деле жамандыгыбыз жок. Жаштар Кудайга шүгүр биздин келечегибиз, бирок тажрыйбаны дагы унутпашыбыз керек. Жалаң эле жаштар деп мен жаштардын иштегендерин да көрүп атабыз, кылган кызматын да көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы иштегени бар, жаман иштегени да бар. Ошон үчүн тажрыйбалуу кишилер келсин деп атабыз. Сиздин убагыңыз аяктады. Рахмат Аманкан Батырбекович, 5 минуттуңуздар аяктады. Сиз менен биздин дагы 1,5 мүнөт убактыбыз бар экен. Гүлүпа Мырзаковна, сиздин оюңузча? Менин оюмча, Аманкан Батырбекович айтып келди, мындай кесипкөйлөр келсин деп. Анысына кошулам. Анан жаштардын арасында деле бар ушундай кесипкөйлөр. Баягы акыл жаштан, асыл таштан деген. Бардыгын бирдей эле өзүбүздүн оюбузда кара бербешибиз керек. Жаштардан деле өсүп ушул Кыргызстандын эмесин коргой турган жакшынакай жаштарыбыз бар. Жаштардан да келиш керек. Сиз жакшы сөздү айтып өттүңүз. Сөзүңүздүн ортосунда мен суроомо жооп берип атып, мен манекей Москвада иштеп келдим. Башкача айтканда, тышкы миграциянын да ички эмес, тышкы миграциянын да азабын, анын кордугун, анын көйгөйүн өз көзүңүз менен көрүп келген адам катары. Ушул жерден бир маанилүү суроо бергим келет да. Чындыгында эле баарыбыз жакшы билебиз. Биздин чет мамлекетте жумуш менен иштеп жүргөн адамдардын кандай көйгөйлөр бүгүнкү күндө көп кездешип атат да? Ал жерде көйгөй барганда эле прописка деп чакырат, ошонун пропискасы жок. Ал барган жерде жашаган жерлеринин кечиресиз. Сиздин да убактыңыз соңуна келип жетип калыптыр да. Убактыңыз соңуна жетип калыптыр. Рахмат, урматтуу кандидаттар. Мен суроомо кенен маалымат берип, бири-бирибиз менен сылык мамиледе сүйлөшкөнүзгө ыраазычылык билдирем. Эми биздин 3-чү раундга өтөлүк. Сиздерге берилчү 7 минута ар бирөөңүздөргө. Бул жерден суроо берген адамдыкы дагы, жооп берип аткан адамдыкы дагы убактысы кетет да. Ошол себептен убактыңыздарды үнөмдөп, бирок аябай жакшы суроолор менен бириңиздерге кайрылсаңыздар болот. Анда урматтуу Элкинбек Токтомович, сизден баштайлык. Суроолоруңуз болсо оппоненттериңе берсеңиз болот. Жакшы, рахмат. Азыр эми бул Гүлүпа айым өзү миграция боюнча оюн аягына чыгара албай калды. Мен ошол боюнча суроо берип коеюн дедим эле. Биздин негизги тышкы саясатыбыз кандай багытта болуш керек? Жана ошол мигранттарды коргоо жана мигранттардын көйгөйүн чечүү боюнча кандай кадамдар каралыш керек? Жакшы суроо. Биздин мигранттардын ошол көйгөйүн чечиш үчүн бул жерде биз Кыргызстанда иш орундарын ачышыбыз керек. Иш орундары болбогондуктан ошол жака бардык агылып кетип атат. Анан алар деле айтып жүрөт, биз жыргаганыбыздан жылкы багып жүрүптүрбүзбү деп. Айырга эч ким чакырган да жок. Ошол келип иш жоктон, үйдөгү баягы муктаждыктардан келип анан ошол сырттарда жүрөт да. Ошон үчүн аларга биринчи иш орун, анан кийин аларга бир условия, эми бардыгынын мисалы үчүн жетишерлик участоктары жок, үй тамсалайын десе, пропискалары жоктор жүрөт ошолордун. А эмне десе, эч жерде үйү да жок, пропискасы да жок, балдарын жетелеп алып Москвада жүрөт. Ошолорго жок дегенде, ошол семьясына бир 4 сотик жер берип койсо, келип алып туруп ошол жактан иштеп, келип үй куруш, ошолор жашайт болчу. Анан бир иш таап бериш керек. Ошол. Рахмат. Сиз биринчи сурооңузду бердиңиз, андан кийин дагы кайрылсаңыз болот. Даярданып туруңуз. Гүлүпа Мырзаковна, сизге анда микрофон, оппоненттериңизге сурооңуз болсо кайрылсаңыз. Мен анда ошо Аманкан Батырбековичке карасам, ошол сизди азыр мына президенттин жарлыгы боюнча Кара-Кулжа районуна аким болуп барып иштеп келдиңиз. Ал жактын менталитети кандай экен, элдери менен тил табышып жашаса болот экен, сырт жакта иштеген кандай сезим калтырды сизге? Жактыбы? Жакты. Элге Кудайга шүгүр десе болот, Кудайга тобо деп болсо болот. Ар бир элдин өзүнүн менталитети бар экен, ар бир элдин өзүнүн жакшы эли бар экен. Мен Кара-Кулжалыктарга ыраазымын, Кудайга шүгүр. Барган жеримен бир сөз уккан жерим жок. Болгон проблемаларды жана башкаларын угуп аттык. Бирок эң негизги салты бул меймандостугу мага жакты. Кудайга шүгүр, ошо барган жерде келген конокторду эми алыс жер, алайкуу жери менен алыс жер экен, ошол жака келген ошолордун сый урматын, конокторун мен көрүп жакшы нерсеге мындай түз оюмда калды да. Бир гана проблемалары ошол жак менен бул жактыкы бирдей эле, мыйзамы баары эле бирдей экен. Болгону гана ушу менталитет менен кыргыздын ушу меймандостугу, ушу гана кичине гана проблемасы болсо, калган эл баары бирдей. Элге Кудайга шүгүр деш керек, жакшы деш керек. Рахмат. Аманкан Батырбекович, сизге анда суроо менен кайрылууга мүмкүнчүлүк беребиз. Мен Элкинбек Тоочко бир суроо берейин дедим. Элкинбек Тоочу дин жагында мыйзамдарды жакшы билет.
Ошо биздин Кыргызстанда мыйзамдар дин жагында ар бир региондо ар кандай иштеп атат да. Бирөө туура иштеп, бирөө туура эмес иштеген жерлери бар. Ушул боюнча ошо программаңызда же ошо мыйзамдарды өзгөртөлү деген оюңуз бар беле деп сурай берейин деген да. Эми дин мыйзамы бир эле мыйзам. Мен ойлойм, эң негизгиси Конституцияда дагы бекитилген, бизде дин эркиндиги орнотулган. Ошондуктан дин эркиндиги бар. Ал эми албетте биз өзүбүз байыркы кыргыз эли, ошонун үчүн да мусулман эли болгондуктан мусулманчылыкты ыйманыбызды бекем тутуп, мусулманчылыктын салтын кармап келген, салттуу динди кармап келген элдерден болобуз. Ал эми сиз айтып атканыңыз, ооба, мыйзам бир эле, мамлекеттик мыйзам бир эле. Бирок ошол диндин кээ бир багыттарын, кээ бир мындай адаптарын ар кайсы региондо ар кандай кармаган учурлар бар. Бирок жалпысынан мусулманчылыкты жана динди бир багыттуу алганга кандай бир карама каршылыктарды түзүп келген жок. Албетте бар кээ бир карама каршылык, мен ойлойм, анын бардыгы тең ошол дин кызматкерлеринен, ошонун ичинде биздин дин башкармалыгынын кызматкерлери ошол жанагындай карама каршылыктарды жок кылууга өздөрүнүн жигердүү эмгегин кылыш керек. Рахмат. Анда сиз Эркинбек Токтогулович сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Мен кайрылсам эми бул Гүлүпа айымга жана албетте бул биз ички жумуш менен же болбосо ички жанагындай жерлер менен камсыз кылуу менен миграцияны токтотуп коебуз деген маселени айтты. А менин суроом болчу, ошол сыртка багытыбыз кандай болот? Сырткы саясатыбыз кандай болот? Жана ошол сыртта жүргөн биздин жарандарды, алар кээ бирөө жалаң гана миграция бир эмес, негизи ошол жакта иштеп жүргөн, негизи биздин жарандардын ошол коргоо багыттары ошол жерде кандай маселелер бар экен, ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн эл аралык мамлекет ортосундагы байланыштарды кандай негизги багыттарды такташыбыз керек, ошол боюнча болчу сурообуз. Эми ошондо баягы эки мамлекет кандайдыр бир келишимге келип туруп, ошолордун дагы бир укугун тебелетпестен бир кандайдыр барары менен бир жерге аларды регистрация кылып койтуруп, анан ошо иш менен камсыз кылган жерлерди, мисалы үчүн ошо закондоштурса, эки мамлекет договорлошсо болот да. Договорлошуп туруп, анан кийин кандайдыр бир иш берип аткан жактарын сөзсүз юридический консультациядан өткөрүп, же болбосо ошол жерде биздин юристтер иштеши керек да. Элдерибиздин, биздин ошол жердеги атууларыбыздын немесин коргош керек, укугун коргош керек. Атуу барып алып туруп эле бир орусту алабыз адвокат кылып, анан ал орус деле өзүнүн немесин кызыгын коргойт да. Анан барып калып эле биздин акчабызды алып туруп коргомуш болот, ал коргобойт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ал жерде ушул биринчи барганда эле ошолордун регистрациясын, анан жумушка орноштуу жактарын, анан укугун коргоо жактарын сөзсүз мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Рахмат. Анда сиз Гүлүпа Мырзаковна, сиз кайрылсаңыз болот, суроолоруңуз болсо. Мен эми суроо берейин дегеним, Аманкан Батырбековичке, сиз ушул Кудай буйруп жогору жакка барып калсаңыз, биринчи ишиңизди кайсынан баштайт элеңиз? Биринчи мыйзамды эми мыйзам чыгаруудан баштайбыз да. Аны эми Кудай буйруп ал жакка жетип алсак, ал жерде жогорку өзүнүн программасы бар, ал өзүнүн регламенти бар. Ошол жерде сокулук үчүн боюнча мен ушул билим берүү жагын баштайт элем. Өзүңүздөр билесиңер, тиги Сокулук районунда бүгүн мектептердин жетишсиздигин өзүңөр көрүп атасыңар. Кыргызстанда, по-моему, башка район жок болуш керек. 5000 бала бир мектепте окуган. Мына бүгүнкү күндө бир мектебибизде 5000 бала окуп атат, экинчи мектебибизде 4500 бала окуп атат, үчүнчү мектебибизде 3500 бала окуп атат, 4 сменмен окуп атабыз. Мына эң чоң проблема бул кайсы жерде? Анан кайсыл биз келечекти айтабыз? Качан биз мамлекет өнүктүрөбүз? Мен ойлойм, ушу эң биринчи жагы өзүм билим берүү жагы болот. Ошол жерде мен эң чоң маселем ушул бүтпөгөн мектептер башын баштап коюшкан, бүтүргөн. Мен мындай кылып суроо берет элем да ошо өкмөттөргө. 12-жылдан бери, 10-жылдан бери салынган мектептер бүгүн бүтпөй турат. Эмне үчүн 18-жылы баштаган мектеп 20-жыл бүтүп калган. Тигини бүтпөй атыр, башкасын бүтүп атат. Ошол мыйзамды туура бускан эмес, ар ким ошону жулак ачкандыгы. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жана одномандатный деген туура маселе. Анткени ошо ар бир райондон ошо одномандатный депутат чыгат, ошо ар бир райондон ошол депутат ошол райондун мындай көйгөйүн жана калган маселесин талашат. Ошо болгон Министерство финансовтан болобу, өкмөттөн болобу, ошол кандай бөлүнөт, каякта бөлүнүп атат, кандай салынып атат деген суроону коебуз биринчи очередь. Рахмат. Жооп алдыңыз деп ойлойм. Анда урматтуу Эркинбек Токтогулович, сурооңуз болсо сиз кайрылыңыз. Оппоненттериңизге сурооңуз барбы?
Биринчи эми мен Аманкан Батырбековичке суроо берейин. Азыр жанагы билим берүү деп айтып атабыз. Билим берүүдө мен ойлойм жалаң гана мектептин салуу менен гана эмес, а мектептин ички программасын дагы өзгөртүшүбүз керек. Ошол боюнча кандай ой пикирлериңер бар? Рахмат сурооңузга. Негизи Союз убагында ушу жаңы келген мугалимге 5 айлык оклатын төлөп берчерек, анан ошол квартирага жашаганда төлөп берчерек. Ошонун чыгарган жанагы эки коммунальный услугасында ошол айыл өкмөттөн бекер кылып берчерек. Булар дагы мына чоң маселе. Ошондой маселе менен бир астыга жылсакпы деген оюбуз бар. Анан эми мен жана өзүңүздөр уккандай Карагөйдө иштеп келдим. Быйыл Ош областынын коллегиясында 3 айыл өкмөтү 45 жаңы келген мугалимге участок бөлүп берди. Бул дагы мен ойлойм чоң жетишкендик акырындап жетип келатабыз. Биздин Чүй областында дагы мына жаңы келген мугалимдерди колдоп алышыбыз керек. Андан тышкары мугалимдердин жанагы эки сапатын өнүккөн берген балага берген билимин да өнүктүрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө эмне проблема болуп атат? Бүгүнкү күндө акча чогултат деп ата-энелер өзүнчө чыгып алды, мугалимдер өзүнчө чыгып алды, проблеманын баарын өкмөткө калтырып койду. Бирок баарыбыздын тең оюбузда ошо биздин балабыздын билимибиз, мугалимдин да ою ошол, ата-эненин ою да ошол, мамлекеттин да ою ошол. Жакшы билим алсакпы деген. Ошонун баарын биргеликтештирип, бир жумушка түз алып барышыбыз керек деп ойлойм мен. Күлүп Мырзаковна, сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Элкинбек мырза, сиз мисалы үчүн азыр айтып атасыз немени, мага эле берген суроону сиз кантип токтотот элеңиз? Миграция, мигранттардын сыртка чыгып ушундай неме кандай шарт түзүп беришиңиз керек эле, же болбосо канткенде ошолорду токтотобуз? Сиз айтып атасыз. Эми миграция токтолбойт. Миграция бул дайыма жүрүп турган мындай кубулуш. Албетте кээде миграция көп болушу мүмкүн, кээде миграциянын баягы азайышы мүмкүн. Ал ошол жанагы биз айтып аткан жана шарттарга байланыштуу. Албетте эгерде биздин мамлекетте жумушчу орундар менен жана башка жана социалдык камсыздоо менен камсыз кыла турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде миграцияны биз азайтабыз. Бирок негизи миграция жүрүп турган нерсе, ар бир адам изденет, ар бир адам башка жакка да чыгып иштегиси келет. Бул жерде мен айтып атканым, ошол биздин сыртта жүргөн жарандарыбызга ар кандай шарттар менен, балким жанагындай мукташтык менен, балким өзүнүн дагы бир изденүүсү менен барган, балким жанагындай илимин жогорулатуу үчүн барган, бирок ошол биздин жарандарды коргоо маселеси ар дайым каралыш керек деген ошону сизге ошону эметип аткам. Анткени ошон үчүн биз тышкы саясатыбызда, тышкы байланыштарыбызда ошол биздин жаранды коргоо, ар бир жаранды ошол жерде коргоо маселеси бекем туруш керек жана ушул боюнча көп иштер алып барылыш керек. Рахмат. Анда сөз сизде, Аманкан Батырбеков, сурооңуз болсо берсеңиз. Эже суроо берейин деп атам. Биз эми аял затын сыйлайбыз, эне катары сыйлайбыз. Аны эми Кыргызстанда болуп аткан жана зомбулуктар боюнча көп маселелер бар. Эми сиз как аял киши катары ушул зомбулук жагын, жанагы эки начар жашаган үй бүлөлөр жагын, ушул вопросту болсо программабыз кандай? Муну кантип астыга өнтүрүп кетсек болот, же болбосо ошону кантип токтотсок болот? Бул боюнча кандай жумуш алып барабыз деген оюңуз бар деп атам. Мен ушул аялдардын зомбулугу аябай бир жүрөгүмдү өйткөн нерсе, аялдар чын эле акыркы кездерде аябай кыздарды ала качып, же болбосо барбаса өлтүрүп коюп, же болбосо булардын укуктары корголбой келет. Эң башкы маселем ошол. Аялдарды ушу зордук, зомбулугундан куткарып, кандайдыр бир булардын укуктарын, биздин аялдардын укуктарын бекемдеш керек, буларга социалдык жактан да жардам бериш керек. Себеби иштейин десе иш жок, же болбосо кандайдыр бир без работа аялдар иштебей отурат азыр. Ошолорго кандайдыр бир пособие төлөп берип, ошол аялдардын бир немесин көтөрүш керек да, деңгээлин. Анан келип социалдык вопрос менен келип ажырашып аткандар деле ошол үй бүлөдөн жетишпестиктен ажырашат. Мен дайым айтып келем, баягы барчылыктан эркек бузулат да, жокчулуктан аял бузулат деп. Үйүндө эч нерсе жок болуп турса, эркек кишилер балдарын таштап атып эле башка багып аткан эркек аялдын үйүнө кирип алып аткандар канча болуп атат. Анан ошо балдарын бага албай эле байкуштар өжүрөп эле ошентип жүрөт. Буларга кандайдыр бир башкача мыйзам неме болуп, буларга пособие, аялдарга сөзсүз бир пособие төлөп берип, жанакындай декретный отпускаларын узартып ошолорго дагы. Анан кийин баягы Москвада неме бар, материнский капитал деген бар. Ошол жактарын сөзсүз караш керек. Ошондо аялдардын немеси мындай өзгөрөт деген ой бар. Укугун коргойбуз да ошондо.
Рахмат. Анда сизде сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Азыр Аманкан Батырбеков зомбулуктар боюнча суроо берди. Албетте бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер бар зомбулуктар боюнча. Ушунун алкагында бизде бул чара колдонуу же болбосо жанагындай ошондой зомбулукка жолтоо кылган жана зомбулукту токтоткон ошол мыйзамдарды күчөтүү керекпи? Жана ушул өлүм жазасын ушундай зомбулуктарга киргизүүнү кандай карайсыз? Мен эми эл журтка да кайрылып кетилем да, өлүм жазасын киргизиш керек деген оюм бар. Эми кызы энесин өлтүрүп койсо, бул эми мен ойлойм чоң күнөө го депчи. Ошон үчүн өлүм жазасын болмоюнча, адам бир коркунуч ниети болмоюнча бул нерсе көп токтобойт деген оюм бар. Ошон үчүн өлүм жазасын киргизүү деген оюм бар. Эми мен билип турам, жана международный соглашенияларыбыз бар. Ага дагы мындай карашыбыз керек. Но бирок өзүмдүн оюм, жекече оюм, мен ошону киргизүү деген оюм бар да. Рахмат. Анда кезек сизде, урматтуу Гүлүпар Мырзакын. Сурооңуз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Эгер сурооңуз токтосо, ачыгын айтып, анда суроом бүттү деп айтсаңыз деле болот. Мен суроом токтоду. Рахмат. Анда кайрадан эле Аманкан Мырза, сизде сурооңуз болсо кайрылыңыз. Же болсо толуктооңуз болсо толуктап кетсеңиз болот. Жок, мен азыр ушу эки талапкерге тең бирдей суроо бергим келип атат. Сокулук району бул айыл чарба жагында. Ошол жерде бизде жанагы племенной хозяйство, жана семеновский хозяйстволорубуз бар. Ошолордун жанагы кылган жумуштары бүгүнкү күндө туура болуп атабы? Мыйзам боюнча жана айыл чарба министрлиги жагынан ошо туура болуп атабы же туура болгон жокпу? Бүгүнкү күндө лицензияны берип атат. Мыйзам чегинде алар жанагы айыл өкмөттүн ФПСтин 25% жерин алып атат. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги жаңы мыйзам чыгарып, жанагы 75%-ин биз өзүбүзгө алабыз деген ой менен кетип атышат. Ушул мыйзамдарды туура деп ойлойсуңар же туура эмес деп ойлойсуздарбы? Сиз баштайсызбы? Мейли. Мен оюмча эч кандай бул жерде туура деген ойго кошулбайм. Себеби ар бир айыл өкмөтүнүн ППСта жерлери өзүнүн ошо айыл өкмөтүнө кызмат кылыш керек. Ошол жерде жашап аткан элдер пайдаланыш керек аны. Менин максатым ошондой. Менин жообум. Жакшы, суроо жакшы болду. Эми биз үрөөн чарбаларын жана жанагындай асыл тукум фермаларды өркүндөтүшүбүз керек. Алардын статусун да бекитип беришибиз керек дагы. Анан эң негизгиси биз бүгүнкү күндө негизги багыт сандан сапатка өтүшүбүз керек. Сандан сапатка өтүш үчүн негизги булактар болуп ошол жанагындай асыл тукум чарбалар жана үрөөн чарбалар керек. Экинчи суроо, алар канчалык деңгээлде бүгүнкү күндүн талабына жооп берет? Бул жерде албетте суроо бар. Ошол суроого жооп бериш үчүн мен ойлойм, биринчи кезекте ошол үрөөн чарбаларды жана ошол асыл тукум фермалардын баардыгын тең бир сыйра баягы иликтеп чыгыш керек. Алар канчалык деңгээлде асыл тукум менен камсыз кылып атат, канчалык деңгээлде биздин дыйкандарды жакшы үрөөн менен камсыз кылды. Эгерде ошондой суроолорго жооп бере ала турган чарба болсо, анда албетте аларды колдошубуз керек. Аларга шарт түзүп беришибиз керек. Ал эми жанагы жер боюнча негизги багыт албетте ошондой чарбаларды колдоо үчүн аларга жана көмөк көрсөтүүнүн бирден бири аларды ошол жер менен камсыз кылып бериш керек. Бул негизги багыт. Негизги мындайча айтканда негизги багыттын бирөө болуп эсептелет. Биз сырттан үрөөн алып келбей, өзүбүз ошондой үрөөндүн базасын түзүшүбүз керек. Өзүбүз жакшы сапаттуу үрөөн менен жана сапаттуу асыл тукум менен камсыз кылып беришибиз керек. Ал эми ошол жерди ким берет? Кандай деңгээлде берет? Кайсы мамлекеттик мекеме берет? Бул албетте суроону жаратып атат. Бүгүнкү күндөгү ошолду 25% жердин, 25% жерин ошондой чарбаларга берүү деген бул туура эле маселе. Бирок ошол туура берилип атабы? Туура колдонуп алып атабы? Бул чоң суроону талап кылат. Бул үчүн бүгүнкү күндө албетте айыл чарба министрлиги да ошол жерлерди өзүбүзгө алып, өзүбүз ошондой жардам берели деген багыттуу иштерди кылалы деген жакшы ой тилеги бар. Бирок ошол жерлерди айыл өкмөтүндө мен ойлойм ошол жергиликтүү жашоочулар, жергиликтүү бийлик аны жакшы билет, кандай беришти да билет. Анан ошол чарбалардын да ошончо канчалык деңгээлде ошол аймакты жакшы сапаттуу үрөөн менен, жакшы асыл тукум менен камсыз кылып атканын билет.
Ошондуктан мен ойлойм бул жерде ошол 25% жанагындай асыл тукум жана үрөн чарбаларына берилиш керек, бирок ошону бергенде айыл өкмөттүн деңгээлинде калтырыш керек. Рахмат. Аманкан мырза, сиз де суроо бердиңиз, Эликмек мырза, сиз де суроо болсо анда Аманкан мырзага кайрылсаңыз болот, же болбосо биздин Гүлүп эжеге кайрылсаңыз болот. Мен Гүлүп эжеге кайрылайын дедим эле. Албетте, маданият бул биздин негизги булактарыбыз. Ушул маданиятты өркүндөтүү жана маданиятка кандай бир чыйыр эсеп салып, келечегин кандай деп ойлойт жана келечегинде ушуну өнүктүрүү үчүн канчалык мындай биздин сиздин программаңызда иш аракеттер бар? Мен программамда ушу маданиятты өнүктүрүү үчүн буларга сөзсүз жергиликтүү жерде биз азыр Министерство культурага карайт да, маданияттын кайсы жерде маданият министрлигине карайт. Ошон үчүн маданият министрлиги буга кесипкөй бир өз көзү жеткен кесипкөй министр келген болсо, ошолордун кандай көйгөйлөрү каеринде экенин ошолордун баарын көрүп туруп, ар бир жерине өзгөчө, ар бир жерге ушул эмнеге муктаж ошол. Же клуб салыш керек, же болбосо клубду неме кылыш керек. Ошолордун бардыгын кесипкөй адам келип кана оңдол болсо, атак мындай алып барып коет, бир мугалимди алып барып коет, же болбосо да бир немен. Ошону ар чымчык сойсо да касап сойсун дегендей, ар бир адам кесипкөй адам ошол өзүнүн кесибин жакшы билет, ошондой ошол жактары менен чечилет деп ойлойм. Бул менин эң негизги максатым ушул. Рахмат. Аманкан Батырбекович, сурооңуз барбы? Болду го сурообуз. Убактыңыз бар болчу, бүттү. Сиздики, Эликмек мырза, сурооңуз барбы? Сиздин убактыңыз 8 секундтан сыра калыптыр. Кантип колдонсоңуз сурообу же толуктоо кылып коесузбу, кандай колдонсоңуз өзүңүз билесиз. Эми толуктоо кылганда деле мен ойлойм азыркы ушул айтылган суроолордун баардыгына мындай канааттандырарлык жооп алдык. Албетте, мен ойлойм ар бир талапкердин программасы бар. Ошол программа ишке ашканда өздөрүнүн салымын кошот деген ишенич бар. Рахмат. Сиздин убактыңыз бар. Толуктоо кыласызбы суроолорго, жоопторго? Мен эми толуктоо болгондо эмне дейм? Баягы эки оппоненттин тең, мисалы үчүн эки мырзалар тең сыйлайм, өздөрүнүн иштеринин бар мындай асылдары булар, иштерине көздөрү жеткен, колдорунан келет, бардыгына. Эми ушунчалык жакшынакай болуп бири-бирибизди сыйлап урматтап келип отурду. Мен сыйлап атам, себеби биздин дайым ушу бир айым деп ортосуна алып жүрүшөт. Мен буларга аябай ыраазымын. Анан иштей турган, иштеп бере тургандары. Булардын максаттары аябай чоң. Мен ишенем. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Жана сиз бир суроо берип калдыңыз. Эмне үчүн жанагы эки жаштарды колдойсузбу же жаштар келбей эле коюшу кетипчи? Мен ошого бир толуктоо киргизип кетейинчи. Биз бүгүндө жаштар же улуулар деп бөлгүм келбейт мен. Мен бүгүнкү күндө кесипкөй адамдар келсе деген оюм бар да. Жашы болобу, улуусу болобу, ушу тажрыйбасы бар жана кесипкөй кадр саясатын жана өзүнүн билимин же болбосо Кыргызстандын экономикасын жакшы билген кишилер келсе деген ойдомун. Бизде Кудайга шүгүр жакшы жаштар бар, илими бар, билими бар, астыга чыгып келаткан, конечно, аларга жолду беребиз өткөзүп. Бирок тажрыйбасы бар деген ойду айтып атам. Ошол кесипкөй адамдар келсе деген оюм бар да. Рахмат, урматтуу талапкерлер. Бири-бириңиздерди сый урмат менен кенен суроо берип, өзүңүздөргө мындай маалымат алганыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Биздин 3-чү раунд ушу менен аяктады. Эми 4-чү жыйынтыктоочу бөлүккө келип жеттик. Ар бириңиздерге 1 минутадан убакыт берилет. Жыйынтыктоочу эмне үчүн 28 ноябрда ушу Сокулук округуна шайлоочулар сиздерге келип добушун бериш керек. Кайрылып өтсөңүздөр болот. Сөз сизде, урматтуу Элкинбек Токтогонович. Жакшы, рахмат. Урматтуу жердештерим, урматтуу Сокулук шайлоочулар, бардыгыңарды 28 ноябрда шайлоого активдүү катышуусуңарды суранат элем. Анткени кандай болгондо дагы шайлоо силерде, тандоо силерде. Бул шайлоо мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, таза жана адилеттүү өтөт деген чоң ишенич бар. Ал эми сиздердин шайлооңуздарга биз өзүбүздүн программабыз менен жана өзүбүздүн программабыз менен алдыңарга келип отурабыз. Мен ойлойм, силер туура шайлоо, туура тандоо кыласыңар жана 28-inde добушуңарды бюллетенде бир мандаттуу округдагы бюллетендин номер 1-чи Ашырбаев Элкинбекке бересиңер деп ишенем. Анткени биздин уран мекенди сүйүү ыймандан. Ар бириңерде жүрөгүңөрдө ыйман болсун, үйүңөрдө тынччылык, береке болсун, элибизде бакубаттуулук болсун. Рахмат. Рахмат.
туура 1 мүнөттө да кайрылуубузду аяктадыңыз. Рахмат сизге. Анда Гүлүп Өмүрзаковна, сиздин 1 мүнөтүңүз башталды. Мен девизим ушул жаңы кадам, жаңы келечек деп ушул жогорку кеңешке жаңы адамдар барып, баягы эч качан коррупцияга малынбаган, элдин арасынан чыккан, жалпы кандидатурасын көрсөткөн ушу элдин арасынан чыккан карапайым элдерди шайлап, бул жолу дагы бир ушул жаңылбасаңыздар экен, анча тыйынга алданып ушул Кыргызстаныбызды дагы бир 5 жылга артка сүдүрөбөстөн иштеп бере турган көкүрөгүндө иманы бар, эл үчүн күйгөн, элдин көйгөйүн билген адамдарды шайлайсыздар деп ойлоймун. Анын ичинден эле ушу мен как эне катары, мигрант эне катары мекендин кадырын ушу алыста жүргөндө билесиң, мен билдим мекендин кадырын, бир топурагына чейин сыйлайм. Анда эмесе мен көңүлүңүздөргө толуп калсам, мен номерим, катар номерим 2, сиздер үчүн жан аябай акыркы мүнөтүмө чейин иштеп бергенге даярмын. Рахмат, Гүлүп Өмүрзаковна. Анда Аманкан Батырбекович, сизге берилген 1 мүнөтүңүз башталды. Урматтуу Сокулук районунун тургундары, урматтуу жердештер, урматтуу ата-бабалар. Кыргыздын жакшы сөзү бар, 7-ден бери кыдыр деп. Менин номерим 7. Сокулук району ушу жүрөгүңөр менен, дилиңер менен келип колдоп бериңерди мен силерден суранам. Эл журтубуз менен аман-эсен болуп, ишибизде ийгилик болуп, шайлоону жакшы өткөрүп алалы. Менин дагы каалоо тилегим эл үчүн жакшы. Мен эл үчүн иштеп келгем. Эл астында сөзүмдү да берем, ушу элге мындан арда иштеп берем деп сөзүмдү берип кетем. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер, убактыңыздарды бөлүп, бизге ушул ар бириңиздерге берилген 15 минутаны колдонуп, өзүңүздөрдүн электораттарыңыздарга кайрылып, кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик кааламакчымын, урматтуу эле көрүүчүлөр. Мен дагы ушу биздин талапкерлердин айткандыгына толугу менен кошулуп кетмекчимин. 28 ноябрь өтө кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өтө маанилүү күн. Ошол себептен жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен акчага сатылбай, кайсыл талапкерлерди каалап, Кыргыздын биздин эртеңки күнүбүздүн, келечегибизди, балдарыбызды ойлосоңуздар, сөзсүз түрдө шайлоого катышып, добушуңузду берүүгө чакырып кетмекчимин. Ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Биздин теледебатты көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.